Assalamu alaikum, hurmatly YouTube suyucuları, hurmatly Desin TV kanalının katılımcıları. 2020-yılın 3. iyunu, hazır saat 17:30 bolup kaldı. 5:30 Moskva vakti boyunca, alemi Kırgız vakti boyunca oşonda 8:30 bolup kalat. Bugünkü gündün jıyıntыгын çıkarsak bolçuday mezgil bolup kaldı. Bugün emnelerdi baykadık, kanday suroolor boldu. Uşulardın tegerегинде biraz oy жүгүртмөкчүбүz достор. Эмесе bir мындай суроолор мага бирөө кайрылыптыр. Ушул акыркы видеомдо комментарийде жазыптыр. Мен атындагы жазып алдым эле, унутуп калдым азыр. Мен сизге өткөндө да кайрылдым эле, азыр да кайрылып жатам. Сиздин оюңуз кандай? Биз ушул Россиянын составына эле кошулуп алсак кандай дейсиз дептир да. Эми menden küçük öyle jigit okşayt urmattуу inim. Россиянын составына koşulup alış керек, albaş керек деген суроонун өзү туура эмес. Бул деген чыныгы биздин өлкөбүзгө, биздин жаңы тел чигип келе жаткан мамлекетибизге болгон чыккынчылык. Биз канчалаган кылымдардан бери ушундай эркиндикке жетпей келгенбиз. Мына биз азыр эркин мамлекетпиз деп өзүбүздү эсептейбиз, бирок ушул кезде деле кандайдыр бир чыныгы эркиндикке жете албагандай башка мамлекеттердин алдында карыздарыбыз көп. Деги айта берсе проблемаларыбыз абдан көп мамлекет болуп эсептелебиз. Эч качан бирөөнүн кол алдында курсагыбыз ток болсо дагы, башка болсо дагы бирөөнүн кол алдында болууну достор, аны биз ойлобошубуз керек. Ач болсок дагы, кийимибиз жок болсо дагы биз өз мамлекетибиз, биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин болгону жакшы достор. Мына биз алыс жакта жүрөбүз, Россияда жүрөбүз, көптөгөн боордошторубуз мындан да алыс Европа мамлекеттеринде, Америка жактарда жүрүшөт. Бирок ошолордун баарынын жүрөгү ушул биздин бир кичинекей Кыргыз деген мамлекетибиздин бар экендиги бизге чоң кубат берип турат. Ушул Кыргызстан дегенде Кызыл Туу көзүбүзгө элестеп, Ала Тоо көзүбүзгө элестеп, Ысык көл көзүбүзгө элестеп, ушундай бир сезим менен, суктануу менен өзүбүздүн мамлекетибизге кандай болсо дагы ушундай бир мамлекетибиз бар деп сыймыктануу менен карайбыз да достор. Биздин деле сыймыктана турган көп нерселерибиз бар. Достор, мен илгери студент кезимде, ал кезде азыркыдай эмес, ушул Чыңгыз Айтматовду педучилищада окуп жүргөнүбүздө көп окуп, ошого агайыбыз бар эле, Батырбек Исмаилов деген балдар адабиятынан сабак берген. Анан ошол киши bir чыгарманы окуганда ошого bir анализ жасап келгиле деп бизди үйрөткөн эле да. Анан ошондо мен ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын карап отуруп, ошол кезде Жамиляны көп адамдар окушуп, ушунчалык сыймыктанып эми азыр деле сыймыктанабыз Чыңгыз Айтматовго. Бирок ал кезде мындан дагы бир жаштыкпы, ушундай катуу сыймыктанып, анан ошондо мен бир жаздым эле. Сүйүнөм кыргыз болуп калганыма, бул күндө айтарга жок арманымда, сүйүнөм кыргыз калкын ушул күндө, дүйнөнүн көбү таанып калганына деп ушундай бир 4 сап жаздым эле достор. Ошондо мен эми ал жаштык кезде ойлоп, ушу кыргызды дүйнөнүн көбү таанып калды деп бир ушундай советтик идеологиянын таасириндеби ушундай бир оюм бар эле да. Албетте бизди көп адамдар тааныбайт экен, чынын айтканда. Даже ушул Россияда жүрүп Кыргызстан десең көбү билбейт. Мурдакы адамдар билет, акыркы кездеги могу жаштарынан сурасаң бизди билбейт. Биз кыйын билебиз, булардын кайсыл шаары бар, кайсыл борбору. Ал эми булар болсо бизди кыргыздарды билбейт. Баарыбыз эле бул жерде эми чын айтып коюш керек достор. Россиянын кучагына алынсак эле жыргап калабыз дегенден алыс болгула. Мына мен өз көзүм менен көрүп жүрөм, ушул бизге окшогон, өңү бизге окшогон якуттар бар, калмыктар бар, өңү караторлар да. Буларды деле канча-мынча жерлерге ишке албай, мисалы үчүн мен бир Европолис деген жерде иштеп жүрдүм. Мен Европолистин өзүнө эмес, башка магазиндин охранада турдум. Ал эми ошол Европолистин өзүнө болсо славянский внешность деп орус болушуң керек да. Ошондой орустарды алат. Ачык эле сен калмыксыңбы, якутсуңбу аныңа карабайт. Ачык эле ошондой саясаты бар да булардачы. Аны эч ким күнөөлөбөйт, аны баары билишет. Бирок ошондой норма сакталат бул жерде. Мындай норма менин оюмча Европа мамлекеттеринде болобу, чет мамлекеттерде болобу жок болуш керек. Бирок баягы ичкен ашыңа
тузуң таткан жерге рахматыңды айт дейбиз. Эми бизге окшогон, мага окшогон миллионго жакын адамдар ушул жерден тузубузду таап, наныбызды, тыйыныбызды таап жүрөбүз. Буга дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул мамлекетке, ушул кошунабыз бар экен, ушинтип биз жашап келе жатабыз. А бирок достор, мунун баары жакшы экен деп туруп эле биз өз күнкордугубузду, эркиндигибизди буларга каратып койгонубуз болбойт достор. Менин жеке оюм ошондой. Бул жөнүндө суроо эч кандай болбош керек, андай Орусиянын составында болобуз деп. Могу Евразия экономикалык союзу деп башталган бул Евразийцы деген кыймыл болгон. Бул революциянын убагында профессор Гумилев, азыркы кезде ушул Гумилев атындагы Казакстанда университет академиясы бар. Дагы башка бир академиктер, мен булар жөнүндө көп билчү элем, тилекке каршы унутуп калдым. Ошолор бул Евразиятский движение деп кыймыл деп аташып, партия сыяктуу болуп, бул коммунисттик партияга окшоп кеткен, бирок ушул орустарды жогору коюп, ушул Евразия мамлекетинде чоң бир Евразия деген, Евразияты деген ушундай бир чоң мамлекетти түзөбүз дегенде, ал эми азыркы Евразиятский экономический сообщество ошонун эле бир үлгүсү болуп эсептелет да. Бул ошол Гумилев атындагы университетти ачканына караганда, албетте Назарбаев бул ошол евразияттардын идеологиясын абдан жактырган киши болуш керек. Бул жерде тилекке каршы бир орустардын гана жогорку деңгээлде ошолордун идеологиясы менен, албетте булар дагы мындай интернационал жакшы эле народ, бирок ошентсе дагы орус улутун жогору коюшат да. Ошондуктан мен биз өзүбүз гана эркин мамлекет болушубузду каалаймын достор. Анан менин дагы бир оюм, могу пантюркизм деген түрктөрдү аябай жогору коюу идеологиясы дагы бар да. Пантюркизмде илгери биздин чоң окумуштуулар камалган, башка болгон пантюркист деп. Мен андай нерсеге дагы каршымын. Мен ушул биз азыркы современный мирде, мисалы үчүн, биз кошуналар менен Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, ушу түрк тилдүү өзүбүздүн кошуналар менен бири-бирибизди түшүнөт. Ушундай бир ынтымакта жаныбызда чоң Кытай деген держава бар да. Ал өмүр илгертен биз менен келаткан, эми аларда адам көп, экономикасы жогору, мына Тажикстандан жерлерин алып койду, биздин карыздарыбыз бар. Ушундай кандайдыр бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн да. Ошондой чоң мамлекетке туруштук, экономикалык жактан туруштук бериш үчүн мен наоборот ушул кошуна мамлекеттер менен жакшы болуп, биз кандайдыр бир өтө жакшы союзда болушубуз керек да. Мына азыр көрүп жатасыздар, Казакстан менен болгон мамилебиздин начардыгынан канча биздин фермерлерибиз, башкалар зыянын тартып жатат да. Мындай болбош керек да. Менин оюм боюнча кандайдыр бир зыян тартабызбы, башка тартабызбы, иши кылып чек ара маселесин такташыбыз керек. Метри, сантиметрге чейин тактап туруп, а бирок бир мамлекеттен бир мамлекетке кирип чыгуу эрежелерин ачып, каалаганда биз Өзбекстанга, каалаганда Казакстанга кирип чыга турган. Казакстанга го бизде эми мындай кыйынчылык деле жок, ал эми Өзбекстанга кирип чыгууда бир топ кыйынчылыктар бар да. Кыз алып, кыз берип жүргөн ушундай жакын Өзбекстан мамлекети менен ушул чек аранын айынан, такталбаган чек аранын айынан биз кенен мамиле кыла албайбыз да. Чек араны тактап туруп, андан кийин кирип чыгыш. Биз кадимкидей эле, мен Өзбекстандын жанында чоңойгонмун, базарына барат элек, Андижанга, дагы Пактабатка кирет элек, базар көргөндөн. Азыр жабылып калды. Абдан жакшы карым катнаш болгон да мезгилинде. Ошол карым катнаштарды кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Бул биздин экономикалык өнүгүүбүзгө абдан жакшы таасирин тийгизет да достор. Мен айтайын дегеним ошол. Өзүбүзчө ушул Орто Азия мамлекеттери бир болуп, бир тилектеш болуп, мына биринчи эле ошол бирибизге бирибиз жардам бере турган ушул Орто Азия мамлекеттерибиз да. Азыр Борбордук Азия деп коелу. Ушул мамлекеттер менен чек араларыбызды так болуп, андан кийин мамилелерибиз ачык, айкын, бир тилекте болушубуз керек да. Анан эле Турциянын көз карандылыгында же болбосо бир Россиянын таасири аркылуу эмес, биз өзүбүзчө чоң бир ушул мамлекеттер, бир өзүбүз жалгыз болушубуз кыйын достор. Канчалык билимдүү болгондо дагы биз кошуналар менен сөзсүз жакшы болушубуз керек да. Кошунаң да тынч болсо, өзүң дагы тынч болот. Ошондой билимге умтулуп, ушул өзүбүздүн идеологияны, мен анткени мисалы үчүн көп салыштырам. Мына бир орустарды жаман дейбиз, бирок биз эми билип калдык илгери. Биз азыр гастарбайтер болуп жүрсөк, илгери биздин айылдарда Петро, Иван деген гастарбайтерлер болот эле, өзүбүздүн орустар. Бир бөтөлкө арагын куюп берсең, печканы куруп берет эле, үйүң дактап берет эле. Ошондой кездер болгон да. Мына эми тескерисинче биз булардын үйлөрүн актап
печкасын куруп жүрөбүз, албетте. Заман ушундай болот экен да. Мен эми мисалы үчүн бир түрктөргө деле караганда анча-мынча түрк боордошторубузга дагы чоң рахмат айтабыз. Мына Ванда биздин кыргыздарды сактап, бизге боор тартып ушинтип келатат. Бирок биздин Кыргызстандын ичинде бир түрктүн келип туруп, сага бир бөтөлкөгө үйүңдү актап берип же башка кылганын мен көрө элекмин. Наоборот, келсе биздин кыздарыбызды кор кылып, башка кылып, бир мындай өздөрүн жогору сезип, мен анча жүрөгүм ушундай сокпойт да бул жака. Биз лучше өзүбүз, достор, өзүбүз ушул Орто Азия мамлекеттери, биздин курсагыбыз тоет, ошол өзүбүздүн огородубуздан деле тоет, кийимибиз деле болот, пакта деле бар. Бизге андан башка эмненин кереги бар? Жакшы жашасак, тынч болсок болду да, анан башка бир мамлекеттердин астына кирип антип мынткендин кереги жок. Ушундай бир 3-4 мамлекет биригип, татынакай өзүбүздүн жакшы политикабызды, саясатыбызды жүргүзүп, эле бактылуу коррупцияны жок кылып, бир ушундай тиричилик кылсак болот да, достор. Мен жеке оюм ошол. Андан кийин дагы айтыпсыздар, суроо боюнча бүгүн көбүрөөк сүйлөп коет окшойм. Эми тажап кетсеңер кечирип койгула. Сиз дейт парламенттик мамлекеттиби же президенттик мамлекетти каалайсызбы дегендей суроо бериптир да. Ушуну талкууга коюп бербейсизби дептир баса. Эми талкууга койгондо, достор, өзүңөр оюңарды айткыла, кимиңер кандай деп. Мен дагы өзүмдүн оюмду айтайын. Мага парламенттиги болобу, парламенттик болгондо премьер-министр башкарып калат. Азыр биздикинде президенттик, анан парламенттик болуш керек эле да. Бизде тескерисинче парламенттиги жок эле президенттик болуп келатат. Бизге, мен оюмча, кимиси болсо дагы ошол парламенттин шайлап берген премьер-министр болобу же болбосо эл шайлаган президент болобу, элди алдабаган, коррупция менен каттуу күрөш жүргүзгөн ушундай таза адам болсо, мага айырмасы жок анын кимиси болот. Анан биз анын конституцияны, анан Текебаевдин конституциясы мындай, мунуку мындай деп, Япониянын конституциясын алып келип койгондо деле биз кыргызбыз да, достор. Биздин өзүбүзгө жараша, бир менталитетибизге жараша биз өзүбүздү оңдошубуз керек. Баардыгыбыз чынчыл болуп, талапты кое билип, уурулукту көрүп калдыңбы, чукуп, баса калып, звонить этип, немистердей болуп. Биз да андай кылбайбыз да, койчу, уят. Эми жесе жептир, жебеген жердин түбүндө тууганым мага жардам берет деп, ошондой бармак басты, көз кысты, кыргызчылык деген бир биздин каныбызга сиңип калган нерселер бар да. Ошон үчүн биз өнүкпөй келатабыз да, достор. Менин оюмча, аны мен өтө эле айырмасын көрбөймүн. Мен айырмасын көрөмүн, что адамдар кээ бири коррупционер болушат, элди алдап, көзүн боеп жейт, кээ бири чынчыл болушат, элди алдабайт, Кудайдан коркот. Мага ошондой адам кимиси болсо дагы не важно. Бирок ушул бизде партиялык система дегенди көрүп атабыз азыр. Кантип эле партиясы жок эле мафия болуп калды. Мындай партиялардын кереги деле жок. Мындан көрө ошо зыңкыйган бир президент болсо, элди жакшы башкарып, бизди уят кылбай бир ушундай кызмат кылып берсе деген гана менин оюм бар бул вопрос боюнча. Анан дагы бир нерсени көрүп калдым. Премьер-министрликке Мыктыбек Юсупович Абдулдаевди татыктуу дейсиздерби же болбосо Улукбек Кочкоровду деп дагы Facebook'та бир суроо болуп калыптыр, достор. Ушул боюнча дагы бир аз айта кетейин, эми убакыт болуп калды. Мыктыбек Абдулдаев абдан мыкты киши, атына жараша заты бар. Эски келаткан бул мыйзамдын мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген чини бар да бул кишинин. Юридика илимдеринин кандидаты, генерал-лейтенант, милициянын генерал-лейтенанты, эмгек сиңирген юрист, дей койчу Советтер Союзунан ушул азыркы кезге чейин бардык президенттер менен иштешкен, бардык президенттердин тушунда майлуу сүттүү жакшынакай жерлерди иштеген. Акаевдин убагында тиги башкы прокурорго чейин иштеген, андан кийин министр болуптур дейо, кийинки кездери дагы чоң кызматтарда жүргөн, иши кылып Кыргыздын чоң бир саясатчыларынын бири да. Эми 53-жылы туулган бул киши. Чүйөрөнүнөн болот, жашы деле кыйлага барып калды. Эми биз мындай караганда мен абдан сыйлайм, сен айткандай 10 балл да, достор. Бирок жаштар келсин деп бир эме кылса, ошондой бир үндөө боло турган болсо, мен Улукбек Кочкоров жагына бир аз, эми Улукбек Кочкоровду мен көп билбейм, мен деле аны деле ушул көрүп интернеттен, силер кандай билсеңер, мен деле ошондой. Ошол ГКМда иштеген экен, жакшы иштеп, эл тарабын талашып келе жатат. ФСБнын курсун бүтүп келиптир. Чоң эле президенттик деңгээлге чейин деле жете турган адам. Мен ушул көбүнчө Улукбек Кочкоров жагына, анан дагы ойлогула, бул өзү дагы тиги Жалал Абадтан, анан тиги жигит Баткенден болсо жердешчилик болуп, анан түштүк жагынан. Мен андай түштүк, түндүк деген
түшүнүк менде жок, чынын айтып коюшум керек достор. Мен жөн гана мындай бир жаштыгына карап, мүмкүнчүлүктөрүнө карап, эми бир аз жаштар болсо, колдон келсе Улукбек дагы эмес, бир белгисиз бирөө келип туруп жакшы саясаттар жүргүзсө мен ошону деле колдомокмун да, бир өзүмө ишенич пайда болсочу. Бирок азыркы шартта мен ушул Улукбек Кочкоровду деп ойлоймун да. Анан дагы эми ушунча жыйынтыгын чыгарып коелук, эми күндөрдүн абдан эле көп сүйлөйсүң деп тажап кетишет экен. Сүйлөсө сүйлөйбүз да. Азыр сүйлөп коелу, эртеге башкасын сүйлөйбүз. Могу Азаттыктын журналистине 100 000 берген экен Айеркен Саймайти деп бүгүн кечээден башталды бул тополоң. Улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгынын башчысы, мен азыр Сагынбекпи аты, унутуп да калдым, жана эле көрдүм эле. Ошол киши эки күбөнүн негизинде азыр ушул Алини күнөөлөп жатат. Күнөөлөгөн жок, мындай чыгарып берди да эфиргечи. Бул деген албетте тергөөнүн сыры болуш керек эле. Бул эмнеге көпчүлүктүн алдына алып чыгып, чыныгы мындай туура эмес болуп калды окшойт. Эми ошол урматтуу башкы тергөөчү өзү деле билип турат болуш керек. Бул абдан чоң коомдогу бир туура эмес нерсе да. Аны биринчи тактап, каякта экенин кармап келип, анан кийин мойнуна койгондон кийин айта бериш керек да. Анан чоң эле авторитеттүү адамды ушундай деп күнөөлөгөнү менин оюмча кичине туура эмес болуп калды. Кичине эмес, чоң эле одоно ката кетирүү болуп эсептелет достор. Ошону күнөөлөп жатат. Күбөлөрү жанагы Эркин Сопоков деген ошо башкы консул, ошол Айеркен Саймайт өзүнүн машинасын, ошол Эркин Сопоковдун машинасын, посолдук машинасын айдап барып ошол жерде атылып өлүнгөн. Бияка келгенде Эркинди кармап, анан камап койду деп уктум. Мен анын кийинки тагдырын билбейм. Балким ошо камакта жаткызып, анан ошол көрсөтмөлөрүн алса керек биздин комитетчиктер. Иши кылып кандай болгондо дагы эки киши ушундай көрсөтмө берди. Биз ал келсе аны менен сүйлөшөт элек дейт. Али келсе мындай камап кое тургандай эле билинип турат. Эми достор, ал чет өлкөдө, биз ошондуктан сүйлөшө албадык дейт. Дагы ушул башкы жаңылыктардын бири ушул болду бүгүнкү жыйынтык. Андан кийин депутаттар абдан катуу сүйлөшүп жатышат. Биздин могу Сох анклавы боюнча вице-премьер барганда, биздин премьер-министрибиз эс алууда жүрөт азыр, проблемалар жок, кичине эс алып алайын деп. Тиги вице-премьер барып, анан якобы ошол өзбектердин премьеринен кечирим сураптыр. Ушул Сох-Риштан жолун убагында силерге ачып бере албай атабыз, кичине проблемалар болуп турат. Муну ачып берем деди деп Өзбекстандын премьер-министри элдерине чыгып туруп сүйлөптүр. Депутаттар ушул суроону так коюшту да. Келип деди ошол Кубатбек Боронов биздин алдыбызда эмнени айтканын бүт протоколуну бир жооп берсин деп катуу талапты койду. Өкмөткө катуу ракеталык атуулар болуп жатат достор азырчы. Өкмөттү же жок кыла алышпайт булар. Теге башкы премьер-министрин андан кийинки замын деле иши кылып, бул эки отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн премьер-министр менен вице-премьер-министр өкмөттөрдүн тиги депутаттардын колкосуна ийнедей болуп эле сайылдуу иши кылып, качан көрсөң ушуларга сайылышат же булардан бир толк чыкпайт достор. Ошол менин бүгүнкү силерге айта турганым. Саламатта туруңуздар. Эмки эфирден жолукканга чейин жакшы суроолорду камдап койгула. Анан эгерде мен чын эле тажатып жиберсем кечирип коесуздар. Силерге ден соолук каалайм.